Саламатсыңар балдар. Жалпы республикалык тесттен 200 плюс балл алуу, ошондой эле жогорку балл алуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Буга бүгүнкү азыр сабагыбызда кичине болсо дагы жооп бергенге аракет кылам. Эң биринчи, ким канча балл алгысы келип атат, комментарийге кичине жазып жөнөтүп койгулачы. Бир көрүп коелу, э? Мгм. 220 плюс, 200 плюс. Азаматсыңар. Ниеттериңер жакшы экен, аябай. 200 балдан жогору буюрса, Капыр агайыбыздын бир айткан жакшы сөзү бар да. Чоң бир бийиктикке жеткен келсе дейт. Ушул улуу адамдардын айткан сөзүн айтып атканын угуп калдым эле да. Анан чоң бир бийиктикке жеткен келсе, майда кичинекей мындай чокулардан баштатууга туура келет дейт да. Мына азыр бүгүн жай мезгили болуп турат, каникул мезгили. ОРТ, ЖРТ кийинки жылы май айында болот, ага чейин дагы 11 ай бар, буюрса. Ошондо ушул акыркы 11 айды бир аз башкача жашаганга туура келет да. Бүгүндөн баштап жакшылап ушу көп балл алганга ниет кылып, анан аябай чымырканып бир эмгектениш керек да. Эми ушул кандай эмгектениш керек тууралуу мен силерге кыскача көрсөтүп берейин. Бул жерде мына көрүп атасыңар экранда эң биринчи так максат деп турат. Так максатка көңүл бурсаңар, бул жерде мен 7 эле күндү бергем. Мына 7 эле күн. Эң биринчи балдар биз 7 күндүк максат коюп туруп, ошого жеткенге жетип, ошо жеткенди үйрөнүшүбүз керек да. Максатың барбы деп мен балдарга суроо берсем, бар дейт да. Анан кана көрсөтчү десем, оюмда деп жооп берет окуучуларчы. Анан оюңдагы нерсе кагазда жок болсо, анда жок, ал ишке ашпайт. Ишке ашыра турган нерсени кагазга жазыш керек. Бул биринчи эреже балдар. Тетрадь ручкаларыңарды алып жазып отургула, Демек, 7 күндүк максат коебуз. Максаттын аты жазылыш керек мына. Анан кыска мөөнөт, акыркы мөөнөтү жазылыш керек. Бүгүн мисал үчүн 6-июль болсо, 7 күндү кое турган болсок, 6-июль бүгүнкү эртең 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, бүгүнкүдөн баштап 12-июльга чейин максат коюп, ошого жетишибиз керек. Эми эң биринчи эмне кылсак болот? Китеп алып отургула дедим эле. Китептериңер жаныңарда барбы же жокпу? Кимдин жанында китеби бар? Жок болсо алып келгиле. Чатка мага кайтарым байланыш берип тургула. Азыр тренинг кылабыз силер менен. Түз сабакта отургандай эле мен айтканымды кылсаңар. Азаматсыз Бүбүсара. Анда мындай кылабыз. Китепти ачабыз. Мен 1 минута коем. Үнүбүздү чыгарып окуйбуз. Ошо бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби бар дейт. Любой китеп боло берет, бирок окуй элек бетин ачкыла, Анан баарын окуп койсоңор, проблема эмес, бир жерин ачабыз. Так, даярсыңарбы? Азыр минутага окуйбуз. 1. Даярбызбы? Чатка жазып койгула, 1 минутта окуп алалы, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жакшы. 1, 2, 3 баштадык. Үнүңөрдү чыгарып окуй бергиле. Колдон келишинче тез,
Стоп. Токтогула. Окудуңарбы, токтогула эми. Эми балдар санап чыккыла канчасы өскөн. Ошондон кийин анан улантабыз. Канчасы өскөн тест санай койгула. Так, Акылай, iPhone X, Бибисара, Мунара, анан пользователь Zoom дейт, э? Так, ошондо. Жакшы. Ким канча сөз окуптур? Чатка жазып жөнөткүлө. 200 балл деп атасыңар. Ошого кантип жетиш керек экенин азыр бүгүн жол көрсөтөм силерге буюрса. 141 сөз Акылай. Азаматсың. Так. Дагы ким бар? Так, Бибисара 208 сөз. Ого. Молодец. Эми балдар минуттагы окуу боюнча мына жазып отургула. Калгандар өзүңөргө дагы жазып, чатка да жөнөтүп койсоңор болот. Биз 11 класстар канча сөз окушубуз керек? 250 сөз окушубуз керек. Анан 200 сөзү эсибизде калыш керек. Бул эң биринчи максат ушул болот. Бул мындай да. Больницага барсаңар, врач оорулууну текшергенде эң биринчи давление, температура деген сыяктуу эки көрсөткүчтү текшерет. Мисалы, температурабыз 36,6дан өйдө жылдый болсо, демек бир чети бир денибизде бир нерсе туура эмес иштеп атат. Точно оору бар дегенден кабар берет. Экинчи давление. Давление врачка барсаңар, адамдыкы 80ге 120 болуш керек. Ошол ордунда болбосо дагы аны личитетиш керек, айыктырыш керек. Ошол сыяктуу окуучунун ой жүгүртүүсүндө мына окуу ылдамдыгы 11 класс болсо, 250 сөзгө жетпесе, эстеп калган сөз ошонун 70-80% түзбөсө, 70-80% ошо 180-200 сөз болуп эсептелет. Анда силер материалдарды окуй албайсыңар. Китеп ачып окуганда уйкуңар келет. Сабак окууга күч кубатыңар жетпейт, энергияңар жетпейт. Бардык сабактан сылабыйсыңар. 200 сөз мына окуп аткан Бүбүсара 208 сөз. Бул значит Бүбүсара мектепте жакшы окуйт деп мен жыйынтык чыгарам да. Акылай деле 141 сөз башталыш үчүн бул жаман эмес. Бирок балдар билип алгыла, мына 80ден 150 сөзгө чейин бул биринчи 4 класстын деңгээли болот экен. 175, 205 сөз 5-8 класстын деңгээли болот экен. 215, 250 сөз бул 9-11 класстын деңгээли болот экен. Көрдүңөрбү, сабакты окуштан мурун эң биринчи окуу техникабызды ордуна келтирели. Андан кийин эске тутуубузду. Сүйлөштүкпү? Пайдалуу маалымат алып атасыңарбы? Жетип атабы? Мага кайтарым байланыш берип койгула. Анан уланталы. Рахмат. Так, демек
Балдар мындай кылат экенбиз. Мен сабакта мына математика сабакка келгенде, ОРТга даярдаганда ар бир балага мындай кагаз берем. Азыр бүгүнкү күндө мына Жалал Абад, Ош шаарларында оффлайн форматта даярдап атабыз балдарды. Бир айдан бери, уже бир айдан ашып калды, балдар даярданып, башында 70-80 сөз, 100 сөз окуп аткандар бүгүн 380-400ге чейин окуп калышты. Мына ошондо могу жерге, мына эң биринчи могу таблицаны өзүңөр дагы көчүрүп алып, жазып алып, ушундай иш алып барсаңар болот мына. Демек, сабакта мен күндө сабакты баштаганда минуттага окутам балдарды. Канча сөз ылдамдыгын бул жакка жазышат. Мисалы үчүн азыр акылай 141 сөз окуган болсо, түшүнүгүңдү жаз десем, мисалы 30 сөз жазды дейли да, или 40 сөз жазды. Мен 40 сөздү бул жакка жазып коем. Үстүнө көрдүңөрбү? Анан бул жерге процентин санап койсок болот. 40-ты 141-ге бөлүп туруп, 100гө көбөйтүп кое турган болсок, 28% бул түшүнүгү болот экен да. Көрдүңөрбү? Күндө ушинтип жазып отурабыз. Экинчи, бул жерде мына 250-гө 200 болуш керек да, мына максат. Могу жер максатыбыз биздики мына. Бул жерди жашыл кылып коеюн. Максат. Ошо максатка көрдүңөрбү, канча жетпей атканын көрөт. Мына 200 балл деп айтып атасыңар. Чөткү эмне кылыш керек экенин мен силерге көрсөтүп атам. Пожалуйста, кылгыла. Буюрса жетесиңер. Мен окуучуларым жетип атышат мына. Андан кийин математика 1-бөлүм китебинде 85 бет болсо, эң биринчи күнү балдар 5-бетинен башташат да. Анан ошентип күндөр өткөн сайын жазып отурабыз. Эртеңки күнү кайсы бетке келдиң? 3-числоодо кайсыга келдиң? 4-тө кайсыга келдиң? Андан кийин балдар математиканы үйрөнгөндө, кыргыз тилди үйрөнгөндө, химия, биология, физикалар, тарыхты үйрөнгөндө өзүнчө термин деген дептер ачышыбыз керек. Өзүнчө мына математиканы үйрөнүп атасыңарбы? Бир блокнот ачасыңар дагы, аны терминдер деп атап койсуңар. Анан жаңы сөздөрдү, ошол сабакта көзгө учураган, кулакка учураган жаңы сөздөрдү чогултабыз. Мисалы үчүн буруш бөлчөктөр деген жаңы сөз, термин. Аны биз жазабыз, буруш бөлчөктөр. Кызыл, жашыл, көк, цветной ручка сатып алабыз, бүт түрлүү болсун. Фломастер, карандаш цветной кереги жок, только цветной ручка. Анан ошол буруш бөлчөк дегенди кандай түшүндүң? Өз сөзүң менен жазасың. Ошентип терминдерди чогултат экенбиз. Мына максат эмне кылышыбыз керек экен? Колдон келишинче эртерээк 300 термин чогултабыз. Өтө элек темалар болсо дагы. Өтө элек темаларды мына бүгүн сен 5-беттен баштадыңбы? 5-10 мүнөт отурасың дагы өтө элек темаларды ачып туруп, түшүнбөгөн сөздөрдү чогултасың. Сүйлөштүкпү? Мына ушундай кыласыңар. Кана, ким эмне түшүндү? Кыскача мага комментарий жазып койгула, андан кийин калганын мен улантып айтып берейин. Каалайсыңарбы? Улантышты? Кызыктуу болуп атабы? 200 балга жетиш үчүн Гапар агай айтмакчы, пешене тер менен мына колду мындай кылсаңар болот мына. Пешене тер менен мынтип эмгектенебиз да, пешене тер менен. Жөн эле отуруп эле бир күндө бир тема үйрөнүп, бир барак чыгарып коюп, анан кечке Инстаграмда, ТикТокто отура берсеңер болбойт анда. Результат болбойт. Түшүнүп атасыңарбы балдар? Комментарийге жазып койгула кичине кайтарым байланыш. Терминдерди чогултуп жазып, минутта карап окунун, жүзүн жазуу, түшүнүн жазуу керек экен. Азаматсың. Эми математикада негизги 40 формуланы жаттайбыз өзүбүз. Мисалы үчүн окуучулар, силер эми 11-класс болдуңар буюрса, күтпөгүлө мугалимден. Качан мага жаңы тема үйрөтөт? Качан мага муну окуп кел, муну жазып кел деп айтат экен деп айттырма болбогула. Өзүңөр билип, тамак жасагыла үйдү жышпыргыла, ошондой эле темага келгенде эмне кылат экенбиз? Өзүбүз мына 40 формуланы чогултат экенбиз.
өтө элексиң, математиканы нөлдөн баштап атасың. Эч нерсе эмес. Интернет бар. Отырасың да математические формулы, математикалык формулалар деп жазасың дагы интернеттен. Кооз кылып дептериңе көчүрүп жазып чогултасың. Ооба, Гапар агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты китебин окуп чыгыш керек. Мен ошол китеп боюнча балдарга баягы программаны түздөп, ылайыкташтырып жасап атам да, ошо программаны именно Акыл эмгегинин маданияты. Эми карагыла. 40 формула, мына бүгүн бир формула болсо дагы жатта, жаз. Ошондо бул жака 1 деп койсуң. Экинчи июль болсо, мисалы үчүн бүгүн 6-сы болду, эртең 7-си дейли. Дагы бир формула кошсоң, бул жак 2 болот. Ушинтип анан могул өсүп баратканыңды көрөсүң. Ушу 40-ка жеткенче могу жагың өсүп кете бериш керек. Кээ бир окуучулар айтат да, то есть мындай мен сабактан карап күндө оценка баа коюп атканда, могул жагы 2 болот дагы 2 болуп кайталана баштайт да. Эй, эмне болду сага? Жок го эч нерсе деп сурайсың да. Ошондо силер ойлобошуңар керек экен да. Анда математиканы эле окуп койсом, кыргыз тилди эле окуп койсом болду ортага. Жок. Математиканы как положено бардык тараптан окуйсуң, термин жаттайсың. Сөздөрдүн маанисин билбесең, формулаларды билбесең, сен бүгүн үйрөнгөнүңдү макул 3 ай, 4 ай окуу, жаңы жылдайын унутуп каласың. Мен балдарды көп жылдан бери окутуп, мындай практикада көп көрдүм да, унутуп калат. Анан уже минтип айтышат да, лучше унутуп калат турбайсызбы, анда ортого 1-2 ай калганда эле даярданыш керек депчи. 1-2 ай калганда эчтеке үлгүрбөйсүң. Силер уже кечигип атасыңар да. 9-10 класстан башташ керек да. Эми сабак учурунда, сабактын акырында деп турат, бул жерде эми мен уже сабактын акырында өзүм ушундай колдоном, бирок силер дагы үйдөн өз алдынча ушундай кылсаңар болот. Акыл гимнастикасын кылабыз. Акыл гимнастикасын кылабыз дегенде, секундомерди 1 минутага коесуң дагы формулаларды жазасың дептерге. Шакылдатып. 1 минутада канча формула жаза алат экенсиң. Мисал үчүн сен жатта жазган формулаң 10го жеткен болсо, 1 минутада канча формула жаза алдың? 10дон 10ду жаздың. 30 формула жаттаган болсоң, сен 1 минутада 10ду, 8ди эле жазып калышың мүмкүн да. Ошондо көрөсүң, көрдүңбү? Мына мээңен эмне чыгып атат? 1 минутада чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Анан апта соңу жуманын аягында бир жолу дептерди, китепти сумкага салып коюп, сабакка келсеңер, мисалы үчүн оффлайн мага жакын болсоңор келип окуп калсаңар, анда мен балдарды алып коем дагы эмне кылам? Кайсы мына бир жумада эмне үйрөндүң, эмне тема билесиң, дептерге өзүң жаз, мээңен чыгарып жаз деп берем да, ошондо силер да ушул нерсени практика кылсаңар жакшы болот. Үйдөн отуруп эле бардыгын салыштырып коюп, бош кагазды алып туруп эле математика боюнча менин кандай билимим бар дейсиң дагы, темаларды жазасың, ошо темаларда эсеп кандай болуш керек, кантип чыгарыш керек, ошо кагазга жазып көрөсүң. Мээңден ичи кагазга түшүр. Көр, мээңде эмне бар, эмне жок. Ушундай болот. Андан кийин ажипок деп коет. Бул тууралуу өзүнчө сабак өтүшүбүз керек. Анан себеп натыйжа. Себеп натыйжа ажипок дегенибиз ошол бир суроону койсок, мисалы бөлчөктөр деген теманы кое турган болсок, бөлчөктөр деген темага 37 параметр боюнча аты, заты, келип чыгышы, пайдасы, зыяны, максаты, байланышы, орду, керектиги, себеби, натыйжасы деп ар бир суроону коюп 37 параметр менен изилдейбиз. Мугалимге көрсөтөбүз, туурабы, туура эмеспи деп. Анан ошентип 100 ажипок. Ажипок дегенибиз адам, жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш. Мына ушул боюнча ар бир темага изилденишибиз керек. Экинчи себеп натыйжа. Көрдүңөрбү, бул жерде жазылып турат үйдөн өз алдынча. Өз алдынча бул ишти алып барып мугалимге көрсөтүп текшертип турабыз да. Туура эле кылып атамбы, туура эмеспи? Ошондо себеп натыйжа экинчи. Себеп натыйжа боюнча балдар мына
Мондай таблица керек болот бизге. Күндө ушундай таблицаны толтурабыз. Мисалы, могу жерге себебин жазабыз. Мисалы, муздак суу кечүү. Муздак суу кечүү бул себеби дейли. Математика сабагы болсо деле ушуну кылат экенбиз да, бирок бул сабак учурунда эмес, үйдөн кылып атабыз. Себеби мээңди өнүктүрүп атпайсыңбы? Мээң өнүгүп атса, анан сен математиканы жакшы окуйсуң, математиканы жакшы окуп түшүнсөң, кыргыз тилди, химия, биологияны жакшы окуп үйрөнөсүң. Анткени мээ бирөө эле да. Же биз математика сабакка келгенде мээнин крышкасын ачып, мээни алып коюп, башка мээни салып, кыргыз тилде башка мээни салабызбы? Жок, бир эле мээбиз бар. Ошол себептен бир эле мээни мына жакшылап үйрөнүп, ар тарапты өнүктүрө турган болсок, анда эмне болот экен? Бардык сабактан жакшы окуйсуң. Анан натыйжасы катары ОРТдан жакшы балл аласың. Муздак суу кечсең эмне болосуң? Жөтөлөсүң. Мына натыйжасы катары, жөтөлүү. Ушундай болобу? Жөтөлүү болот. Андан кийин күндө максаттуу окусак эмне болот? Жылыш болот. Ушундай сыяктуу мына себеп натыйжаларды издеп табабыз, чогултабыз. Сүйлөштүкпү? Күндө 10дон. Анан эмнеге, канчага жетишибиз керек экен мындан? 1000 штук чогултушубуз керек да. Балдар кандай экен? Мен айтып аткандарым оор нерселерди айтып атамбы? Мына сабактын башында мага 200 плюс алам, 220 балл алам деп жаздыңар. Ошого кантип жетиштүү мен силерге ар бир кадам менен көрсөтүп атам, Муну кыла албайсыңбы? 200 баллды унутуп кое бер, 109 баллга ыраазы болуп жүрө бер. Башка ишти ТикТокто отурасыңбы, Инстаграмда жылыш болбойт балдар. Ушундай иштеш керек. Кылса болот дейт, азаматсың. Кылгыла мына. Максат кое билүү. Демек 10 максатты коесуң. Максатты мондай кылып коесуң. Себеп натыйжаны мен кыскача түшүндүрдүм, Бул тууралуу ар бирөө тууралуу өзүнчө бирден сабак өтөбүз да. Буюрса анан максат. Максат мына мондай коюлат. Демек 10 себеп мына жуманын акырына чейин жазасың да могу жерге. Апта соңуна чейин мына 7 күн ичинде күн ичи 100 себеп натыйжа табам. Мына. Бул так максат. Конкреттүү цифра бар. Акыркы мөөнөттү 7 күн ичи болсо 12си деп сүйлөштүк, 12-июль болуп калат экен мына. 12-июль болот. Монтип эмне кыласың ошол жазылат. Анан акыркы числосуну качан бүтүш керек ошо жазылат. Ошондо мына бүгүн 6сы, мына 6-июль деп туруп 12-июльга чейин эмне кылып коем? Жазып коем. Ошондо бүгүн 6-күн болсо, мына бияга 6-күн деп жазылат мына. Эртең 7-күн болот. Күндөрү сөзсүз жазылат. 6-күн, 7-күн, андан кийин 1-күн болот. Мына ушинтип максатты коюп, максат коюп кененирээк иштөө боюнча өзүнчө видео сабак бар YouTube'да. Аны да жөнөтүп коем балдар. Ошону көрүп, монун ичин толтуруп, анан иштеш керек. Мына. Андан кийин максат койгонду үйрөнгөндөн кийин, максат коюп иштеп баштаганда анан анализ жүргүзүлөт. Анализди ошондо күндө кылып аткан ишиңди жакшыбы же жаманбы? Ушинтип жүрө берсем, бир айда кандай результатка келем? 2 айдачы? Анан июль, то есть майда 200 балл аламбы же 80-70 балл эле алып каламбы деген суроо коюп алып, анан ой жүгүртүүнү кагазга түшүрүп жазабыз. Мына ушинтип иштейбиз. Бул жерде тарбия дөңгөлөгү канча китеп бүтүрдүң дегенди таштап кеттим. Канча китеп бүтүрдүң дегенди буга да өзүнчө кайрылабыз. Тарбия дөңгөлөгүнө ата энелер менен
иш алып барылат. Ушундай кыскача. Кана эми кимде суроолор бар?